Түз эфирде Күн маек программасы, аны мен Салбат Эркетаева алып барам. Бүгүн биз адвокатура жана нотариат жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маек кылмакчыбыз. Студияда Орозбек Сыдыков, юстиция министринин орун басары. Орозбек мырза, студиябызга кош келиңиз. Алгачкы суроом ушул адвокатура боюнча болсун. Негизи эле ушул жакка даттануулар көп келип түшөт да. Айтсаңыз, сиздер алардын ишмердүүлүгүн текшерип, баа берип турасыздарбы? Бул жаатта иштер кандай жүрүп жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен эле коомчулукта адвокаттар жаатындагы маселелер такай көтөрүлүп келип жүргөн. Биз ошолордун алкагында өткөн жылы мыйзам долбоорун демелгелеп, өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору 29-июнда кабыл алынып, үстүбүздөгү жылдын 15-августта президент тарабынан кол коюлуп, 3 айдан соң күчүнө кирет. Ал бул жерде өз негизинен адвокаттарга биз лицензияны юстиция министрлиги берет. Бирок өзгөчө жери юстиция министрлиги лицензиялык көзөмөл жүргүзбөйт. Анткени 2014 жылы адвокаттардын жаңы мыйзамы кабыл алынып, конституцияга да киргизилип, адвокатура кесиптик уюм өз алдынча көз карандысыз адвокаттардын укук милдеттери жана жоопкерчиликтери мыйзам менен аныкталат деп конституцияда көрсөтүлгөн 64-беренеде. Арыздарды кароо адвокаттарга чара көрүү боюнча алардын этика комиссиясы бар, өздөрүндө түзүлүп иштеп келген. Бирок ошол маселелер этика комиссиясынын өз мезгилинде арыздарын карабаганда, арыздардын көп болгондугу коомчулуктан көтөрүлүп, жалпы маалымат каражаттарынан көтөрүлүп, бул маселе ошо мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизилип, кабыл алынган мыйзам бул жерде жөнгө салып болду. Бул биринчи эле ошол арыздарды кароонун мөөнөтүн 3 айдан 1 айга кыскартуу болду. Этика комиссиясы 9 кишиден туруп келген, аны 7 кишиге түшүрдүк. Анын 5 адвокаттардан 2 юстиция министрлигинин өкүлү болот. Бул жерде юстиция министрлиги арыздарды кароо үчүн комиссияны уюштуруу, аларга билдирүүлөрдү, маалыматтарды жиберүү жагын колго алат деп турабыз. Бул мыйзам 22 ноябрда күчүнө кирет. Анткени 22 августта бул расмий жарыя болгон. Ошондон кийин башкаруу органдары этика комиссиясы кайрадан жаңы мыйзам талаптарына ылайык шайлангандан кийин биз ошол кандайдыр бир арыздардын бат предметтүү каралышына юстиция министрлигинин орду бир болот деп ишенебиз. Бул мыйзамдын дагы талабы. Ал эми булга чейин өз алдынча карап жүргөндүктөн этика комиссиясы чечим чыгарчу, аны адвокатуранын кеңеши же макул болуп бекитчү, же бекитпей койчу да. Ошондуктан жыл сайын арыздардын көбөйүшү, ал эми арыздардын предметтик түрдө каралбагандыгы, ошол жада калса этика комиссиясынын өзүнүн мүчөлөрү дагы бул маселелерди алып чыгып, коомго мындай кетиште болбойт, адвокаттардын кадырын өзүбүз эле кетирип алабыз деген ой пикирлер менен ушул мыйзам долбоор кабыл алынды. Эми бул жерде дагы адвокатуранын башкармалык органдарына, кеңешине ошол 2ден ашык мөөнөткө шайлана албайт. Бир эле киши келип, бир 10 жылда, 15 жылда бир адвокатураны ээлеп калбасын деп. Ар дайым ушул 3 жылдан шайланса, 6 жылда максимум алмашып турсун, башка адамдар да келсин, адвокаттардын статусун көтөрсүн, квалификациясын жогорулатуу, алардын кадыр баркын, алардын укуктарын коргоо боюнча да бул мыйзам долбоору иштеп чыгууда дагы адвокаттар менен жумушчу топ, депутаттардан турган топ түзүлүп иштедик. Бул жерде дагы ошол адвокаттардын бул жерде дагы айта кетишибиз керек, булардын суроо талаптарын кандай гана мамлекеттик муниципалдык орган же юридикалык жак болбосун 10 күндө жообун берүүгө милдеттүү деп киргиздик. Эгер баш коргоо чарасын кароодо, бул жарандарды камап кармоодо, ал 24 саатта, 48 саатта чечилиш керек да мыйзам боюнча. Ошол учурда адвокаттардын суроо талабы 2 күндөн ашпастан, демек 48 сааттан ашпастан берилиш керек деп. Ушул бир неме адвокаттардын жана аймактык башкармалыктарында түзүүдө дагы бир монополиялык шарттар түзүлбөсүн деп 70-тен кем эмес адвокаттар бириксе дагы өз алдынча түзүп, мындайча айтканда адвокаттар ар тараптуу өсүү боюнча бир шарттарды түзүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошол эле учурда буга чейин
экзамдерди жүргүзүп келгенде 800 суроо болсо адвокаттардын тестилөөдө, биз быйыл 2610 суроого жеткиздик. Негизинен коомубузда орун алып аткан бул жер укуктук маселелери, үй бүлө маселелери, эл аралык маселелер, ошол эле кылмыш жаза, башка ошол административдик укук бузуулар, жарандык маселелер боюнча ченемдик укук актылардан суроолор киргизилди. Себеп адвокат дегенде биз жогорку юридикалык билимге ээ, ошол юристтердин бир сап башында турган адискөй инсанды элестетип келебиз да. Демек, биз улуттук ченемдик укук актылары менен чектелбестен, ошол эл аралык келишимдер, биздин ченемдик укуктук актыларыбыздын мындай тутумдук курамына кирген ченемдик актылардын биздин адвокаттар дагы эмне үчүн эл аралык нормаларды билип, эмне үчүн эл аралык деңгээлде алып чыкпаш керек, кыргыз адвокаты дегенди дагы көтөрүү максатында ушундай, ошол иштерге эле уда биз мына оңго чукул мамлекеттер менен адвокаттардын кызматташуусу боюнча эл аралык келишим түзүү боюнча мамлекеттер аралык биз демилгелеп, бүгүнкү күндө алардын жоопторун күтүп турат. Бул ошол биздин биринчи кошуна Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркия мамлекети, Россия, Белоруссия, Польша, Чехословакия, Словения, Словакия деген жана башка өлкөлөр. Биз демек кыргыз адвокатын, кыргыз юристтеринде көтөрүү, бирок көтөрүү жолу менен укуктарды берүү, алардын багытын, тармагын кеңейтүү менен бирге биз коом алдындагы, мыйзам алдындагы жана өзүнүн кесиптик милдеттеринин алдындагы жоопкерчилигин мамлекеттик органдар эмес, ошол мыйзам менен жөнгө салуу боюнча бул ушул аракеттер жүрүп, мыйзамдар жана мыйзам астындагы актылар кабыл алынды. Жаңы эле айтып өттүңүз, ошол адвокатура жаатында мыйзам долбоор иштелип чыкты депчи. Андан сырткары дагы кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Мыйзам долбоору иштелип чыгып, бул кабыл алынды. 22 ноябрда буюрса күчүнө кирет, ишил айтылган иштер. Андан сырткары дагы биз ошол адвокаттардын автоматташтырылган маалымат тутумун түздүк. Бул ошол ар бир эле жаран, көпчүлүк учурларда жарандарда мен адвокатка алдандым, адвокатка мындай кылдым дей берет, бирок бизде адвокаттар кылмыш иштерине катышат. Бирок жарандык, административдик, башка укук бузуулар иштерде деле ал чектелбейт, катыша берет. Ал эми жарандык иштерде жарандык кодекстин талаптарына ылайык ошол аракетке жөндөмдүү жарандар ишеним каты негизде катыша берет. Анан бул жерде бизге адвокаттарга арызданып келген учурда ал адвокат болбой чыгып калат көп эле. Жөн эле өзүнүн баягы ишеним кат менен юридикалык кызмат көрсөтүп жүргөн жарандар бар да. Ошол эле учурда кээ бир адвокаттардын лицензиясы убактылуу токтотулат, алынат, каза болот. Ошол жерде реестр актуалдуу болуш үчүн алардын маалыматтары, адвокаттык бюролору, адвокаттык коллегалардын даректери, мөөлөрү боюнча ошол маалыматтарды берип биз реестрге киргизебиз. Ал реестр ачык, баары колдоно алат. Демек, бул укук коргоо органдарына, ошол көпчүлүк жарандарга, юридикалык жактарга мындай кулагына күмүш сырга десек жаңылышпайбыз. Ошол кайсыл бир жаран менен укуктук жардам көрсөтүүдө адвокатмын деп айтса, аны Юстиция министрлигинин сайтына азыр эми интернет жеткиликтүү эле, кол телефонунан кирип деле ошонун адвокат эместиги, лицензиясы баары жоктугу боюнча маалыматтарды алса болот. Анан адвокаттардын актуалдуу маалыматтуулугун биз ошол мамлекеттик реестрде камтыйбыз. Жаңы эле система боюнча айтып жаттыңыз да, санариптештирүү жаатында, ошого токтолуп өтсөңүз, кандай иштер жүрөт? Санариптештирүү ушул автоматташтырылган маалыматтык тутум адвокаттардыкы, бул ушул санариптештирүү. Ал эми экзамендер дагы бул санариптештирүү бир эле турдан турат бүгүнкү күндө. Ал тестирлөө менен мурдагыдай кандайдыр бир кагаз тапшырмаларды жаздыруу же бир суроолорду берүү, аңгемелешүү дегендер жок бүгүнкү күндө. 110 суроодон 77сине туура жооп берген жаран 1 жылдан кем эмес юридикалык стажы бар, юридикалык жогорку билимге соттуулугу жок жаран адвокат боло алат. Анан ошол биз бүткүл адвокаттардын экзамен кабыл алуу процесстерин
Юстиция министрлигинин расмий YouTube каналы жана расмий Facebook баракчасы аркылуу биз түз эфирде чагылдырабыз. Бул дагы коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алуу. Баягы бирөөнү бул столго отургузду, буга келип айтты, басып берди деген күмөн саналарды арылтуу. Булдун дагы бир максатыбыз биз ошол чыныгы окуган адис адвокаттарды тандап алуу. Бул жерден дагы айтыш керек, сүйлөшүш керек, буну сүйлөшүп алган бирөөлөргө чалдырыш керек деген сөз бул жалган. Бул мен айтарым, өзүңөр гана окуп, өзүнүн билимиңер менен келип өтөсүңөр. Ал системага эч ким таасир эте албайт. Жана таасир этүүчү жагдайда жоганын баардыгын түз эфирде чагылдырып турабыз. Ал Кыргызстан эмес, дүйнөнүн башка булуң бурчунан деле кызыктар жарандар көрсө болот да. Демек, биздин максат тасыккан кесипкө адистерди, адвокаттарды пайда кылуу. Анткени адвокаттын орду бул коомдо жарандардын укуктарын, эркиндиктерин коргоодо, соттук укуктук реформаларды ишке ашырууда булардын орду абдан маанилүү. Анткени соттук процесстерде булар анын милдеттүү түрдө катышуучусу болуп саналат. 21-июлда нотариустердин съезди өттү. Бул жаңыдан нотариат тармагындагы реформада да ошол 30 мартта жаңы мыйзам күчүнө кирип, буга чейин жеке нотариус, мамлекеттик нотариус деген түшүнүктөр бар болчу, өзүңүз деле билсеңиз керек. Ошол бүгүнкү күндө биз алардын укуктарын бирдейлештирдик. Буга чейин 23 нотариалдык иш-аракет болсо, анын 18-ин жеке нотариустер жасап келген, 5-өнү мамлекеттик нотариустер жасачу. Ошол мамлекеттик нотариустердеги кезектердин болушу, кээ бир райондордо бирөө болгондуктан бир монополиялардын түзүлүшү, коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу үчүн биз ошол бардыгын бирдейлештик. Анткени буга чейинки мыйзам 98-жылы кабыл алынган болчу. 98-жылдан баштап жеке нотариустерге лицензия берилген. Демек, алды бир 25 жыл иштеп койгон жеке нотариустер бар. Алар кандайдыр бир бай тажрыйбага ээ болушту. Анан буга чейин мамлекеттик нотариус болуп иштеп келген нотариустер жеке болду. Ошондуктан укуктарын бирдейлештирдик. Бүгүнкү күндө нотариалдык иш-аракеттердин саны 25-ке өстү. Бул санариптештүүнүн алкагында. Бул эки иш-аракет кошулуп атат. Булар электрондук документти кагазга айландырып көбөлөндүрүү же кагаздагы документти электрондук документ кылып көбөлөндүрүү болуп атат. Анткени санариптештүүнүн алкагында маалыматтык документ алмашууда ошол санарип түрүндөгү документтин дагы анан аныктыгын, түп нускалыгын көбөлөндүрүү муктаждыктары жаралгандыктан. Эми бул жерде азыр мыйзам кабыл алынгандан кийин нотариалдык палата деген өзүнчө өз алдынча нотариустердин кесиптик уюму дагы түзүлдү. Алардын алдында окуу борбору да түзүлдү. Биз алгачкы ирет бүткүл жеке нотариустерди өткөн 23-сентябрда Талас, Нарын, Чүй, Ысык Көл областтарын окуттук. Алга чейин Ош Жалал жарымын окутуп келгенбиз. Жакын күндөрү калгандарын окутабыз. Ошону менен биз ошол Кыргызстандагы 400 жеке нотариустун бардыгын окутуп чыгып атабыз. Анткени жаңы берилген, жаңы алынган лицензиясы барлар бар. Аларга мурда жасабай жүргөн аракеттер боюнча сабактарды өткөзүп, тестилөө менен атайын уруксат берүүчү сертификаттар берип атабыз. Бирок баарына окуган эмес, окуп тестти ийгиликтүү тапшыргандарга. Анткени нотариустер бул Кыргыз Республикасынын атынан аракеттерди жасайт. Мүлккө, мүлктүк эмеске байланышкан иш-аракеттерди жасагандыктан бул демек жоопкерчилик дагы чоң. Ошондуктан нотариустердин окуусу, алардын деңгээли дарамети жогору болушу, ошол окуу борбордо мындан ары окуу борбор бүгүнкү күндө имарат маселесин да Юстиция министрлиги чечип атат, окутат. Ага чейин биз ушул окутуп, окууларды уюштуруп, аларды жаңы берилген укуктарды, мындайча айтканда, аларга киришүүдө сөзсүз түрдө окутуунун негизинде берилип атат. Буга чейин 3 этап болуп келген. Тестирлөөдөн өтүү, практикалык тапшырмаларды жазуу жана аңгемелешүү. Биз акыркы экөөнү жойдук. Анткени бул жерде коррупциялык тобокелдер бар, деп адамдык фактор бар. Бирөө бирөөгө жогорураак баа коюп коюшу мүмкүн, же бирөө бирөөгө суроо берип атып, алдын ала сүйлөшүп алышы мүмкүн, сага мындай суроо берем деп. Анан субъективдүү баа берип коюшу мүмкүн, туура ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул жакшы эле жооп берди го деп, мен оюмча мындай деп, жанагы бир философиялык баа берип коюш да мүмкүн да, юридикалык эмес. Ошондуктан биз аны да жойдук.
нотариустердин экзамени боюнча да суроолор 3000ге чыгып атат. Мурда 700 болчу. Ошол жерде 120дан 80%-дан кем албагандар өтөт. Ошол учурда нотариустерди биз жаңы уларды такшалууга, стажировкага жөнөтчү элек. Ал 6 айдан 3 айга кемиттик. 3 жылдык иш тажрыйба болсо 1 жылга кемиттик, бирок талаптар күчөдү. Ал эми окуу борбору ачылуу менен жаңы лицензия алган нотариустер окуу борборунан өтүп окуш керек дагы, ошол иш киришүүдө жасаш керек. Эми санариптештирүү жааты нотариустерде дагы биз мыйзамга киргиздик. Мүлктү ажыратууга, өткөрүп берүүгө байланышпаган иш аракеттерди аралыктан жасоого. Бул электрондук колтомгаларды коюу менен, ошолорду алуу менен биз мисалы Россияда жүрүп бирөөлөргө ишеним кат береби, башка кылабы, колдорун көбөлөндүрүп, ошол учурларда буну ишке ашырып атабыз. Азыр автоматташтырылган маалыматтык тутумдун экинчи этабы иштелип атат. Мындан ары жеке нотариустер ар бир жасаган нотариалдык иш аракетин өздөрүнүн манжаларын, популярдык изин коюп окутуу менен гана ишке ашырат. Бул отпечатки пальцев да орусча айтканда. Анткени биз неге мындай кадамга бардык? Көпчүлүк арыздар түшүп, териштүүлөр болгондо бул келген жаран, бул жаран келген эмес, нотариус болсо орун калтырып коюшат, же жардамчылары жасайт көп учурларда. Бүгүнкү күндө жаңы мыйзам боюнча 3ке чейин жардамчы ала аласыз, эгер ошол отурган жайыңыз мүмкүнчүлүк берсе деп. Бир адамга эң минималдуу 6 квадраттык жер болуш керек. Бирок буга чейин нотариуске барып көрсөңүз, сиз баягы неме кылчу да. Журналга катар номер жазчу. Азыр документ электрондук жасалгандан кийин ошол документти тараптарда келип макулдугун берип коюп, колун буяка койгондон кийин сиз нотариус гана өзүнүн манжасын басканда ал процесс бүттү деп чыгат дагы. Ошол автоматтык түрдө катар номерди автомат генерировать этип берет. Аны сиз алдын ала биле да албайсыз. Анын орун калтырып кетем де албайт дагы нотариус. Ошол мисалы 11-11-11 болуп келетсе, кийинки сан сөзсүз 11-11-12 болот деп ойлосоңуз жаңылашып каласыз да. Ал биз бир жылда жалпы нотариустер 2 миллионго жакын иш аракет жасайт. А биз бир жылдык жанагы генерировать этип иштеп чыгып бере турган катар номер 6 миллиондук үнөмү менен жасадык. Бул нотариустун ошол орун калтыра албайт, жана ал процесс бүттү болуп эсептелбейт. Анан ал документке QR код чыгыш керек болот. Демек, кээ бир нотариустер 24/7 деп жазып алган менен адамдын ден соолугу мүмкүнчүлүк бербейт да 24 саат 7 күн иштегенге, туурабы? Ал сөзсүз кетет, бирөөнү отургузуп койгон болот. Көп учурлары болот, кээде барып калсаң, мен азыр бул жака чыгып кеттим эле деп коет да, анан аны жана жардамчылар жасап, кийин келип ал өзү кол коюп коюшу мүмкүн, же жардамчылары окшоттуруп кол коюшу мүмкүн. Эми бул жерде антип кете албайт. Анткени жанагыны басмайынча тигиден QR код дагы чыкпайт, катар номер дагы чыкпайт. Аны бияка жаза албайт, бүтпөйт. Нотариус айла жок, ошол жерде иштеш керек. Себеби нотариус бул адамга гана, бир эле белгилүү адамга берилген лицензия да. Анын жардамчысына, анын же тууганына, же инисине, агасына берилүүчү документ эмес. Бул дагы нотариустердин жоопкерчилигин биз ушул санариптештирүүнү колдонуу менен аны көтөрүү. Себеби кой кылба, антпе, мынтпе деген менен бул көп таасир этпейт. Анан бардыгын артынан жүрө албайсың. Кылынып атат да, бардыгына жеткирилдиби нотариаттарга? Бүт нотариустерде буга чейин электрондук нотариат деген иштеп келүүдө компьютер, интернет сөзсүз бар. Жанагы манжаларды окуучу шаймандарын алышат. Азыр биз кандай шайман алуусун IT адистер менен чечип атабыз. Ошол баарына бирдей алгандан кийин бул уже жакынкы күндөрү башталат. Анан ошон менен гана окуп чыгышы керек болот. Кагаз журналдар болбойт. Ал кагаз журнал болсо дагы ал автоматташтырылган сан чыккандан кийин аны бул жака жазуучу гана болот. Мурда буга жазып, кийин буга киргизип коем деген болбойт. Бул ушул нотариус болом деген жарандар дагы, урматтуу жана нотариустер дагы бүгүнкү иштеп аткан
ойлонуп мыйзам чегинде ушул иштерге барышыбыз керек. Орозбек мырза, акыркы суроо болсун. Юридикалык жактардын ошол шашылыш кызматтары киргизилди эле да. Бул жакта иштер кандай жүрүп жатат? Юридикалык жактардагы биз эгемендүүлүктү алып, экономикалык эркиндүүлүк багыттар менен коомдук уюмдар түзүүдө дагы бизде көп юридикалык жактар катталат. Орто Азияда мындай эл калктын санына салыштырмалуу бизде бүгүнкү күндө 200 миңдей юридикалык жак бар. Көпчүлүгү жеке менчик түрүндө, коммерциялык эмес. Бул коммерциялык уюмдар бул пайда табууну көздөгөндөр. Бул ошол жоопкерчиликке чектелген коомдор, акционердик коомдор, чектелген коомдор, ишканалар, кооперативдер, дыйкан фермер чарбалары, ал эми коммерциялык эмес уюмдар бул фонддор, уюмдар, коомдук уюмдар, ассоциациялар, диний уюмдар, көп, бул 33 түрү бар. Буга чейин мен өзүм аймактык башкармалыктарда иштегем, бул 3 аймактык башкармалыктарда. Анан коррупциялык тобокелдиктерди жоюу үчүн биз шашылыш түрдө кызматтар. Буга чейин сроктор, мөөнөттөр 3 күндөн баштап 10 күн болсо, биз бүгүн 3 сааттан 5 күнгө чейин кыскарттык. Мына сизге 3 сааттын ичинде ишкана ачам десеңиз, биздин адистер сиздин документиңизди жасап аныкылат. Болгону 3 саатта 3200 сом төлөйсүз мамлекетке. 6 саатта десеңиз 2500 сом. 1 күндө десеңиз 1200 сом. Бул мамлекеттик алым. Буга 900 сом кошулат, кызмат акы, мамлекеттик кызмат акы. Бул коммерциялык уюмдар. Ал эми коммерциялык эмес уюмдарга 6 сааттан башталат 3700 сом. 1 жумушчу күн 3000 сом, 3 жумушчу күн 1700 сом. Да, мурдагыдай мен шашылыш компания ачышым керек, бул уюмду кылышым керек деп мен эми өзүм билем да, бирөөлөргө чыгат, акча сунуштайт, ону бүтүрөп жасай калыш керек деп бул эми эл да. Анан ошолорду ойлонуп жүрүп кийин биз бүгүн мына 2022-жылдан баштап, августтан баштап шашылыш киргиздик. Кааласаң барып шашылышты жасат. Шашылыш эмес болсо жөнөкөй мөөнөттөргө күтүп жасат депчи. Ал эле эмес, биз бун менен токтобой маалыматтарды алуу, копияларды алуу, мына өткөндөн сентябрдан баштап киргиздик. Маалыматтарды алуу 3 сааттан 6 саатка чейин аралыгында ала турган 24 саатта бул 387 сом 3 саат, 8 саат 279 сом, 24 саат 209 сом. Бул маалыматтарды алуу. Анан буга чейин юридикалык жактарды каттоодо күбөлүктөр бар болчу, кагаздан, билесизби? Биз аларды жойдук. Бүгүнкү күндө электрондук. Эч кандай кагаз күбөлүк жок бүгүн. Ал телефонуңуз менен киресиз, QR кодуна киресиз, бул неме чыгат, аны бүт мамлекеттик органдар тааныш керек. Алып аткандар барбы электрондук түрдө күбөлүктү? 3 апрелден баштап бүткүл Кыргызстан аймагында электрондук түрдө берилип калган. Эч кандай мурдада кагаз жок. Бул менен дагы токтобой биз мурда уставтарды жасатыш керек, юристтерге кайрылыш керек деп телефон чалса, бирөөлөр бир топ сумманы айтса, биз бүгүн 21 уюштуруктук формасын кыргызча, орусча устав, жобо, чечимдерин жасап сайтка жайгаштырып койдук. Ошону ал, аты жөнүңүздү жазыңыз, даректер жазыңыз, алып барып каттатыңыз депчи. Уставта издеп отурбайсыз. Бунун бардыгы ушул жарандарга ыңгайлык жана коррупцияны жоюш. Анткени бул коррупцияны жоюуда ченемдүүлүк актыларды өзгөртүү, кызмат көрсөтүүнүн форматын өзгөртүү менен барбаса, адамдык фактор. Кой, алба, бирөөнүн укугун бузба, жанагы акча сунуштоочу шартты түзбө десең, кээ бири угат, кээ бирлери аймактарда же башка жакта барып өзүн билгени кыла бериши мүмкүн. Бул адамдын табияты да. Туура. А биз бул мындай кылып атабыз. Шашылыш, эмне? Шашылыш чукул алуу дегенде коррупциялык тобокелдер бар болчу. Биз аны жойдук. Документтерди жаса бер дегенде коррупциялык тобокелдер чыгышы мүмкүн. Могу жерде могу сөзүң мындай жазып коюпсуң, анан мындай жазып коюпсуң деп бюрократия да. Анан бүгүн типовой бар. Мен мына типовойдон алгам. Юстиция министрлиги бекиткен. Бул мен типовой менен иштейм. Ушул иштер менен бул Юстиция министрлигинде мына мен сизге 6 айлык эле статистиканы айтып кетсем, 6 айда республика боюнча 8000 юридикалык жак катталган. Анын 3900-500-ü бул шашылыш каттоодон өткөн.
50% өтүп атат. Ооба. 50%. А республикалык бюджетке 8 миллион сом акча каражат түшүп атат. Демек 8 миллион сом акча каражатынын кандайдыр бир бөлүгү бул коррупция менен бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетиши мүмкүн болчу да. Туурабы? Анан биз аны жоюп мына кылтабыз. Ошол эле түшкөн акча каражаттар менен биз кызматкерлерди шыктандыруу, дем берүү, материалдык жардам берүү менен сыйакыларды берүү жагын колго алдык. Орозбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип чыкты. Урматтуу көрөрман, бүгүн биз адвокат жана нотариат жаатында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолдук. Студияда Орозбек Сыдыков, юстиция министринин орун басары болду. Сиздер Күн маек программасын көрдүңүз. Аны мен Салбат Эркетаева алып бардым. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.